Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер. Бүгүн сиздер менен оюн жана оюнчуктар бала тарбиялоодо кандай колдонулат деген тема жөнүндө сөз кылабыз. Унутпаңыз, балдар дүйнөнү жана жашоону оюн сыяктуу көрүшөт. Аларды оюндан чыгарсаңыз, дүйнөсүн бузуп салгандай болосуз. Жакшы тандалган, жашына жана акылына ылайыктуу колдонулган оюн жана оюнчуктар бала тарбиялоодо ата-эне сыяктуу чоң роль ойнойт. Жакшы тандалган оюнчуктар жакшы бир тарбиячы болуп саналат. Мектепке окуурдан мурунку мезгилде оюн жана оюнчуктардын баланын дене жана рухий өнүгүүсүндө таасири абдан чоң. Чындыгында, сүйүүдөн кийин баланын эң маанилүү рухий муктаждыгы оюн жана оюнчук болуп эсептелет. Бул оюнчук жана оюндар өзгөчө окуй элек мезгилинде баланын эң маанилүү муктаждыгын пайда кылат. Бул мезгилде бала күн бою тынбастан ойнойт. Оюнчук болбосо да чөйрөдөгү ар бир зат алар үчүн оюн куралы деп эсептелинет. Бала чөйрөсүн оюн жолу менен тааныйт, көргөндөрүн оюнга айлантат. Оюн ойноочу жери анын тажрыйба бөлмөсү. Оюн баланын сезимдерин, каалоолорун, коркууларын, кыскача айтканда, ички дүйнөсүн чагылдырган бир театр сахнасы. Бала оюн учурунда адамдардын мамилесин көргөзөт. Аларды жаңыдан жашатат жана жашайт. Бала оюн жана оюнчуктардын көлөкөсүндө чөйрөнү тааныйт, салыштырат, сезүүсү өнүгөт жана баалоо адаты пайда болот. Ошентип, биримдик, достук, жардамдашуу жана жеңүүнүн үстүндө курулган оюндарды ийгиликтүү ойной алуунун жолун үйрөнөт. Оюндарда ийгиликтүү ролдорду жараткан балдардын жашоо оюндарында да ийгиликтүү болгону байкалат. Оюнчуктар жана оюн балдарды тирешүүлөрдөн куткарат. Эң терең сезим жана муктаждыктарын айтууга мүмкүнчүлүк берет. Жан дүйнөсүндөгү көйгөйлөрүн өзү чечүүгө жардам берет. Үйдөгүлөргө карата сезим жана ойлорун оюн менен ачыкка чыгаруусуна таасир этет. Ички дүйнөсүнүн тартышуулары менен жана кайгылары менен өзү күрөшүүгө убакыт берет. Коркуулардан кутулууга жардам берет. Бала оюн керектөөлөрүн жана буюмдарын тааныйт, түшүнөт. Чын менен жалганды айырмалай билет. Ачылбаган таланттарын ачат. Биргеликте иш алып барууну жана коомдо жашоо үчүн керектүү эрежелерди үйрөтөт. Коомдук жана адеп-акылактык эрежелерге баш ийүүнү үйрөтөт. Дене, акыл жана акылактык өнүгүүсүн арттырат. Өзүнө бир дүйнө жаратат. Бактылуулуктун жолдорун үйрөтөт. Бала ойноп жатып тажрыйба алат. Оюн анын жашоосунун абдан маанилүү бир бөлүгү. Бала үчүн байлык бир гана оюндарда жана кыялдарда бар. Чоңдордун өздүгү жашоодо кезиккен тажрыйбалар менен өнүксө, балдардын өздүгү өздөрү жана башкалар менен ойногон оюндар менен өнүгөт. Өздөрүн байытуу менен балдар акырындап сырттагы чыныгы дүйнөнү көрө билүү мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрөт. Оюн жандуулук жаратуучулуктун дайымкы бир жыйынтыгы болот. Бала айланасындагыларга оюнчуктар аркылуу маани берет. Оюн жана оюнчуктардын баланын өнүгүүсүндөгү пайдалары жөнүндө сөз кылалы. Алар төмөндөгүлөр. Балдар оюн жолу менен чөйрөсүн, курчап турган нерселерди жана объекттерди тааныйт. Энергиясын көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бала аткара албаган каалоолорун аткаруу үчүн оюнду курал катары колдонот. Өзүн өнүктүрүүдө да оюн жана бирге ойногон достор аркылуу болуп жатат. Оюн баланын көйгөйлөрдөн жана тирешүүлөрдөн чыгуусуна жардам берет. Ошондой эле балдарды таанууга мүмкүнчүлүк берет. Ал ойногондо башкалар жөнүндөгү ойлорун ачыкка чыгарат. Туулгандан кийин алгачкы айларда бала үндөргө жана түстөргө карата сезимтал болот.
үн чыгарган оюнчуктар алардын көңүлүн бурат. 1,5 же 2 жаштагы балдар кыймылдуу жана чөйрөсүн изилдеген бир мүнөзгө ээ болгон үчүн бириктирип жаңы формаларды жаратууга ылайыктуу оюнчуктар менен кыймылдаган, түртүлгөн дөңгөлөктүү машиналар бул жаштагылар үчүн идеалдуу оюнчук болуп саналат. Ашканага тиешелүү буюмдарды, курчактарды, жыгач уста жана бакчанын буюмдарын берүүгө болот. Оюндарда кыз жана уулдун айырмачылыктары бар. Кыз балдардын куурчактарын кийинтип, терметип уктатканга аракет кылуунун артында апага окшоо сезими жатат. Акыл эси, булчуңунун өстүрүү үчүн бөлүк, бүтүн оюнчуктар, пластик жана кыркып бычууга байланыштуу оюнчуктар берилет. Бул мезгилде эркек балдар урушуп, согушка байланыштуу оюндарды абдан көп ойношот. Бул аларды аябай бактылуу кылат. Акыркы жылдарда тездик менен өнүккөн электрондук оюнчуктардын баланын өнүгүүсүнө терс таасир этери айтылат. Себеби электрондук оюнчуктар баланы топ оюнчуктардан узакташтырып, аны жеке болууга жана жалгыздыкка түртөт. Топурак, суу, кум, ылай жана баткактын жардамы менен ойнолгон оюндар баланын табият менен жакын болуусуна таасир этет. Ошондой эле булар баланын таланттарын да өнүктүрөт. Гимнастикалык куралдар баланын акыл эс жана денесин өсүүсүнө таасир этет. Оюнчуктардын эң маанилүү тарабы да баланын кызыккан тармагы белгилүү болушуна жардам берет. Ошентип баланын таланттарын билүүгө мүмкүн. Оюнчуктар баланын кол өнөрчүлүгүнүн өнүгүшүн тездетет. Ошон үчүн оюнчуктарды балдар өздөрү жасоого мүмкүнчүлүк берүү керек. Оюн баланын көңүлүн бир жерге топтоого жана бир проблемага багынбоого жардам берет. Оюн балага пландуу жүрүүнү үйрөтөт. Кыялында жараткан оюнду ишке ашырууну көздөгөн бала келечегин ойлоону, кылгысы келген иштерди кантип кылууну пландайт жана уюштурат. Оюн баланын денесин күчтөндүрөт. Оюн ойногон балдар жандуу жана кыймылдуу болот. Оюн балага башкалар менен иштешүүнү үйрөтөт. Оюн ойногон бала күтүүнү, бөлүшүүнү, берүүнү, көңүл ачып бирге иш кылууну жана сезимдерин бөлүшүүнү үйрөтөт. Оюн балага чындыкты таанытат, жаңы ойлоп табууларга жол ачат. Оюн баланы эс алдырат. Айрыкча оюн бала үчүн олуттуу бир иш болуп саналат. Оюн баланын өнүгүүсү жана адамдык сапатка ээ болуу үчүн сүйүүдөн кийинки экинчи орундагы эң маанилүү руханий азыгы. Оюн жолу менен бала эң тереңиндеги сезим жана муктаждыктарын билүүгө мүмкүнчүлүк табат. Ар түрдүү келбет жана өлчөмдөгү оюнчуктары менен ойногон бала түс, өлчөм, түр жана тип сыяктуу түшүнүктөрдү үйрөнөт жана тааныйт. Достору менен ойноо, балага биргеликте иш кылууну жана коомчулуктун ичинде жашоо үчүн керектүү эрежелерди үйрөтөт. Оюн жолу менен коомго аралашкан бала мен жана башкасы деген түшүнүктөрдүн айырмасына барган бала берүүнү жана алууну да оюн аркылуу үйрөнөт. Баланын коомдук жана адеп акылактык эрежелерге баш ийүүсүндө оюндун ролу чоң. Бала үйдө жана мектепте эмнени туура эмес кабыл алынаарын көрөт. Эрежеге баш ийүү керек экендигин оюн ойноп жатканда түшүнө алат. Бала оюн дүйнөсүндө эркин болуп эсептелет. Өзүнүн оюнан башка эч кимдин бул дүйнөгө кирүүсүн каалабайт. Баланын оюн ичиндеги жүрүм туруму үй бүлөсүнөн алган тарбиянын таасири чоң. Бала оюн менен өзүн көрсөткүсү келет. Оюн балага сүйлөө жана сөз байлыгынын өсүшүнө жардам берет. Бала оюн менен өзүн жашоону, кээ бир мамилелерди ачат. Өзүнө жараша бир дүйнө жаратат. Оюн баланын эң күчтүү жана табигый багыттарынын бири болгон өжөрлүгүн зыянсыз бир абалда жоюуга жардам берет. Кандай түрдөгү оюнчуктар тандалышы керек? Оюнчуктар баланын табигый таланттарын өнүктүргөн,
чоң бир тарбиялык милдетти ордуна алып келген оюн керектөөлөрү. Балада тандоо жана баалоо сезимин да өстүргөн оюнчуктар бул милдеттери менен баланын өзү чечим чыгара билүүсүнө жана белгилүү бир тармакта өнөргө ээ болуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Оюнчуктар баланын жаш өзгөчөлүгүнө жараша болушу керек. Оюнчукту бала өзү жактырып тандап алышы керек. Баланын психологиясына зыян тийгизбеши шарт. Чыдамдуу, бүтүн жана оңой тазалана турган болушу зарыл. Баланын дене, акыл жана социалдык өнүгүүсүнө таасир бериши керек. Баланын кызыгуусун, кол өнөрчүлүгүн, кыялдануусун жана өндүрүүчүлүгүн өнүктүрүүгө ылайыктуу болушу абзел. Достору менен бөлүшө турган болгону жакшы. Бир туугандардын урушуна себеп болбошу керек. Бала өзүнө оюнчуктардан бир дүйнө курсун. Алгачкы бактылуулуктун даамын тата баштасын. Бала тарбиялоодо оюн жана оюнчуктардын таасирдүү боло алышы үчүн түрк педагогу Өзлем Эрсойдун ою боюнча төмөндөгүдөй оюнчуктардын түрлөрүн тандоо керек. Кол аркылуу ойнолгон оюнчуктар: шыңгырактар, басканда сайраган оюнчуктар, топтор, жасап буза турган оюнчуктар жана карта оюндары баланын кол, көз байланышын өнүктүрөт. Айрыкча куралдарды иштетүүдө ой жүгүрткөндү үйрөнөт. Китеп жана диск. Бөбөктөр түстүү сүрөттөрдү жакшы көрөт жана кыска убакытта китептердин беттерин барактап чыгат. Чоңураак балдар үчүн аңгеме жана ырлар жагымдуу болот. Китептер жана дисктер балага жаңы маалыматтарды берет. Жерлерди жана инсандарды түшүнүүгө жардам берет. Тилдери өнүгөт. Имаратка керектүү жабдуулар: жыгач ишине керектүү буюмдар, курулуш командалары, бириктирүүчү оюнчуктар балдарды билимге жакындатат, сандык түшүнүктөрүн өстүрөт. Тажрыйба буюмдары: кум, ылай, суу жана музыка куралдары сыяктуу тажрыйбалык буюмдар үйрөнүүнүн куралы болуп саналат. Балдар аларды ойноп жатканда буюмду текшерүүнү үйрөнөт. Активдүү оюн куралдары: булар баланын физикалык агрессияга каршы керектүү ишеничин жана чечиминин өнүгүүсүн шарттайт. Алар менен ойногондо баланы ашыкча корубаш керек. Ага ишенүү абзел. Парктардан көргөн, кээ биринин көрүнүшүнөн таасирленген жана корккон эски унаанын дөңгөлөктөрү менен чыгуучу бийик темир торлор баланы тең салмактуулугун сактайт. Баланын секирүүсү, бийиктикке чыгуусу жана башка балдар менен ойнош үчүн эң сонун оюнчуктар болуп саналат. Чындыкты туураган оюнчуктар: куурчактар, жаныбарлар жана кыймылдуу көрүнгөн буюмдар балдардын кыял күчүн колдонуларына жана жаңы мамиле түрлөрүн сынап көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошентип, жашоону таанышына жардам берет. Жыйынтыктап айтканда, оюнчук балдардын рухий жана физикалык жактан өсүшүнө жардам берет. Балдар көп нерсени ойноп үйрөнүшөт. Башкача айтканда, оюнчуктар баланын тажрыйба куралдары жана лабораториялардын бир түрү болуп эсептелет. Ал лабораториялардан жашоого даярданат. Ошол себептен оюнчук тандоо маанилүү. Туура эмес оюнчук баланы ката кылууга, туура оюнчук баланын тууралыкка багыттайт. Урматтуу ата-эне, сабактын жыйынтыгында бир кичинекей аңгемени мисал келтирейин. Конокко чакырган бир үйгө киргенибизде карыган бир карыя неберелери менен оюнчуктарды ойногонун көрдүк. Карыя кокусунан бизди көрүп уяла түштү да, биз сурай электе эле өзү мындай деди: эмне кылайын? Биз балалыгыбызда мындай оюнчуктар менен жашообузду кооздой албадык. Азыр дагы деле ал балалык сагынуу ичимде турат. Мен бул сагынычты неберелерим менен оюнчук ойноп таратып жаттым эле. Урматтуу ата-эне, мына ушул аңгемеден жыйынтык чыгарып алсаңыз болот. Бүгүнкү видео слайд менен тааныштырган мен Ахматов Кыялбек Камутович болдум. Пайдаланган булак Халит Эртурулдун Бала тарбиялоодогу жаңы ыкмалар китеби. Аны кыргыз тилине которгон
Өмүрбек Алиев, Сайкал Камут кызы. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем.